Кыргызстан соңку тарыхында эки инкылапты башынан өткөрдү. Бул бийлик алмашуулардан кандай сабак алдык? Андан эмне өзгөрдү? Эфирде Күнөзөк программасы менен Шайырбек Эркин. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз бүгүнкү берүүбүздө өлкөдөгү азыркы коомдук саясий абалды талкууласакпы деп турабыз. Конокторубуз коомдук ишмер полковник коопсуздук кызматынын ардагери Абдумалик Мырзаев жана аналитик саясий серепчи Айданбек Акматуулу. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Мына 24 мартта Акаев бийлигин кулатууга себеп болгон окуяга 14 жыл толду. Алдыда болсо Бакиев бийлигин кулаткан 7 апрель келатат. Мына ушул окуялардан кандай сабак алдык? Эмне өзгөрдү? Сиз баштасаңыз сөздү. Эми мындай айтканда, эки төңкөрүш болду. Революция деп айтканга деле тилим барбайт, чындап айтканда. Бирок менимче эч кандай жыйынтык алган жокпуз. Эмнеге десе, мамлекеттик башкаруу тутуму өзгөргөн жок. Ошол эле ойдун мурдагы эле коррупциялык клановый система калды. Мурда үй бүлөлүк клановый система болсо, азыр партиялык клановый система келди. Демократия түзөбүз деп туруп, Кыргызстаныбызга акчанын диктатурасын алып келдик. Бүгүн мындай айтканда базар экономикасы базар бийлигин алып келди. Ал базар бийлиги карапайым эл үчүн эч кандай кызмат жасабай, өзүнүн эле көйгөй маселесин чече тургандай болуп калды. Бийликте мындай айткандай карапайым элдин көйгөйүн уга турган, карапайым элдин чече турганда бир дагы күчтүү бийлик жок деп айтсак болот. Бул парламентке да тиешелүү, өкмөткө да тиешелүү. Эми мурдагы ошо экс-президенттин дагы сүйлөгөн сөздөрүн дагы угуп, биз кээ бир нерселерге дагы ээ болуп атабыз. Сүйлөгөн сөзү мен тиги Жээнбековду Каракулчадан алып келип мына президенттикке койгом деген нерсе, бул абдан чоң мамлекеттик кылмыш деп мен эсептейм. Эмнеге десе, бул таза шайлоо болгон эмес деген нерсени тастыктайт деп ойлойм. Ошондуктан акыркы президенттик шайлоо таза эмес деп айтсак деле болот. Анан экс-президентибиз Атамбаев азыркы парламентти чимкирик деп өзүнчө ат коюп атат. Бирок өз учурунда ошо парламенттик шайлоонун башында мен таза парламенттик шайлоо өткөрөм деп элдин алдында убада берген. Бирок тилекке каршы ошо чимкирик парламентти өзү алып келген. Эми алып келип алып, өзү ошо менен күрөшөм деп ниет кылып атат. Бул албетте сиз акыркы окуяларды айтып атасыз. Айданбек Мырза, чын эле ошол 24 марттагы 2005 жылдагы, андан кийинки 2010 жылдагы 7 апрелден бир андан кийинки бийлик системасында эч кандай өзгөрүү болгон жокпу, чын эле? Чындыгында алганда, эгерде биз Акаев доорун ала турган болсок, ал кезде президенттин бийлиги мындай конституция боюнча дагы аябай күчтүү болчу. Ал чындыгында өкмөттү каалагандай түзүп, парламентке дагы таасири абдан күчтүү болчу. Андан 2010 жылдагы конституция менен мындай номиналдык түрдө эгерде мындай алсак, президенттин бийлиги бир аз алсырады деп конституцияда ошентип жазылган. Анткени парламент өкмөттү түзүү укугуна ээ болду дегендей. Бирок ошол конституцияда коюлган миналар кандайдыр бир мондай троянский конь деп коет. Ошондой нерселер президенттин бийлигин кайрадан эле чексиздикке алып келип койду. Бул кандай болду? Бул ошол президенттин бийлиги өзүнүн фракциясы аркылуу ал парламенттин ичине кирип, ошол аркылуу бүт коалицияны да түзүп, өкмөттү да түзүп, ошол аркылуу мурдагыдай конституциялык бийлиги жок болсо дагы, конституция берген бийлиги жок болсо дагы, ал анда мурдагыдан бетер аябай бардыгын бийлеп, көмүскөдөн мындай бизде чындыгын алганда ошондон тарта 2010дон кийин бузук бир искаженный бир система түзүлдү дагы, ал президенттин бийлигин мурдагыдан бетер күчөтүп салды да. Бул нерсе биздеги азыркы турган ушул бийлик системасындагы абдан чоң бир кемчилик, абдан бир чоң, ошондой чоң бир коррупциялык иштердин, сотторду башкаруу, күнөөсүз адамдарды камоо, саясий куугунтук сыяктуу иштердин бардыгына негиз берип алып келген ошол бузук система болду да. Биз мурдакыдан алыс кете алган жокпуз, чындыгын алгандачы. Демек, де-факто президенттин бийлиги кайра күчөп калды. Албетте. Бул бардыгыбызга абсолюттук түрдө белгилүү. Конституция анын бийлигин бир аз чектеген менен,
ал иш жүзүндө мурдагыдан дагы абдан күчтүү болуп, фракциясы аркылуу мындай өкмөт түзүү, башка иштерге түздөн түз катышып, аралашып бардыгын тейлеп, парламентте дагы мындай партиялык тизме болгондон кийин парламент дагы өтө калсырап, парламент ошол аткаруу бийликтин эч бир таасиринен чыкпай калды. Мурда бир мандаттуу округтан шайланган учурда кандай болгон күндө дагы элге таянган депутаттар бар эле, алар президентке дагы, башкага дагы мындай каяш айтып, өзүнүн позициясын элге таянып кармай алчу. Андай нерсе дагы бизде жоголуп калды да. Парламент таптакыр алсырап кетти. Эми мен кошумчалап кетип коем, мунун бардыгын эле биз жаман деп сүрүп салбашыбыз керек. Биз 2005-теги революциядан кийин дагы, 2010-догу революциядан кийин дагы бир жагынан мындай демократиялык, баары бир ачык коомдук, мындай ачык дискуссиялар жагынан, башка жагынан баары бир ошол калыбызда сактап калдык. Ал ошондой бир жетишкендигибизди дагы бир бекемделишине шарт түзүлдү, албетте. Албетте бийликтин системасындагы нерселерди албаганда да. Абдымалик мырза, демек ошол 24 марттын, андан кийинки 7 апрелдин ошол маңызы мындай жоголду десек болобу ошондо? Бул жерде мындай да, эми кээ бир учурда биз 24 мартты, 7 апрелди революция дейбиз. Бирок революция дегенде бул революциянын эң биринчи талабы бул мамлекеттик башкаруу тутумду толугу менен өзгөртүү. Орусча айтканда смена общественно-экономической формации дейбиз. Мына эми азырынча революция деп коелук, болду, бирок эч кандай мындай өзгөрүүлөр болбоду. Салыштырмалуу. Эч кандай сабак алган жокпузбу ошол окуялардан? Сабак деген эми кантип айтсак болот? Сабак ким үчүн болду? Эл үчүнбү же бийлик үчүнбү? Биз дайыма айтабыз да, мына революциялар эмнеге болот? Бул эл менен бийликтин арасында болуп аткан нерсе. Кээ бир учурда биз бийликти партиялар менен өзгөртүрүп, тиги мындай караштырып жасайбыз, бирок мындай алганда азыркы деле акыбал, мына 7 апрелде болгон нерсе, бул нактай эл менен бийликтин болгон кагылышы. Эмнеге десе, ошондо Кыргызстаныбыз абдан оор экономикалык, саясий акыбалга келген. Ошондо мындай айтканда эл дагы чыдабады, бирок ушу эки революцияны караштырып көрсөк, бул жерде сырткы күчтөрдүн да тиешеси болду. Жана кытайлыктардын жакшы бир сөзү бар. Жумуртка сыртынан жарылса, жумуртканын өнүгү болбойт. А бирок жумуртка ичинен жарылса, бул жумуртканын келечеги болот. Эмнегесе балапан чыгат. Бизде эки жолу мындай айтканда элди ушу төңкөрүшкө түртүп, эл ушунчалык үмүттөнүп, чындай эле ушул бийлик кетсе, нактай эл бийлиги орнолот. Кыргызстанга адилеттүү, калыс, акыйкаттуу бийлик орнойт деп ишеним болду, бирок тилекке каршы ал нерсе болбоду. Ошо сырткы факторго караганда балким ички фактор көбүрөөк роль ойногондур. Балким ошол учурда бир элдин арасында бир ошондой маанай, бийликке аябай наразы болгондон маанай бышылып жетилип калса керек ошол жылдары. Эми билебиз да, биринчи 2005-ке чейинки Акаевдин элдин тажаганы абдан күчтүү болгон. Анын күйөө баласы жана Адил Тойгонбаев сыяктуулар, башка Айдар Акаев сыяктуулар, Бермет Акаевалар, бардык Майрам Макаева дегендер ушул жерде бардыгын бийлешип, алар Тойгонбаев Кыргызстандагы бардык кирешелүү тармактарды бийлеп, олигархизация болуп, эл тажап калган андан. Анын эң акыркы чекити менимче ошол кездеги парламенттик шайлоодо ар бир округтардан өзүнүн адамдарын өткөрөмдө бул жалпы элдин каршылыгын пайда кылып, жалпы ички дагы биринчиден Акаевден тажоо, ошол коррупциялык режиминен, коррупциялык ошол түзүмүнөн чарчоо болуп, экинчиден ошол депутаттык шайлоодо аябай катуу кийлигишүүсүнөн пайда болгон. Бул мына сырттан таасир дегенде, ал кезде мына геосаясий оюндар чындыгында башталып жаткан, жанагы түстүү инкылаптар дегендей Американын ал кездеги оң көз карашы, буга ошол кездеги Американын элчисинин кайсы бир деңгээлдеги кыймыл аракеттери мына ошол нерсени кабар берет. Ал эми 2010го келгенде маселе бир аз башкараак, сырттан таасир ал жерде Россиядан түздөн түз таасир болду деп кесе айтсак болот. Себеби Россия эмнеси менен ачууланып калды Бакиевтерге? Биринчиден Бакиевтер ошол Россиядан 300 миллион кредит, 150 миллион доллар гранттык жардам алып, ошонун негизинде биз мына базаны
чыгарабыз деп, Американын базасын чыгарабыз деп милдеттенме алып, бирок ошонусунан баш тарткандан кийин Орусиянын маалымат каражаттары, бүт ошол атайын кызматтары маалыматтык согуш жүргүзүп, чоң бир Кыргызстандын калкында бир ошондой маана түзүүгө чоң салымын кошо баштаганда, ошонун ичинде алардын Бакиевтердин өздөрүнүн жеке бир көпкөндүгү байкалган ал жерде. Алар көп мындай аябай көпкөндө көзүнө эчтеке көрүнбөй, үй бүлөлүк башкаруу мурдагыдан бетер күчөп, коррупциялык схемалар мурдагыдан бетер күчөп, анан булар ошол электр энергиясына байланыштуу, телефондорго байланыштуу бир катачылыктарды ошол кетти дагы. Бул өзүнүн чоң аябай бир ролун ойноду. Албетте бул жерде дагы бир нерсе регионализмдин фактору дагы болду. Ошонун негизинде андан кийин Бакиевдин бийлиги кулатылды. Ошол Жол газын инкылабы деген атка конгон 24 март окуясынын идеялары эмне үчүн ишке ашпай калды ошол учурда 2005-жылдан кийин? Эми биринчиден мен мына суроону кичине башкача караштырат элем. Мына азыр туура айтып кетти. Ошо жанагы Акаевке тиешелүү. Мен мындай айтат элем, ошо Кыргызстан эң биринчи туура эмес кадамы бул Акаевди президент кылып шайлаган чечим. Эмнеге десе, бийликке даярдыгы жок адам келген. Орусча айтканда не государственник. Ошо адам келип, ошо мамлекетибиздин экономикасын, өнөр жай тармагын бардыгын ыдыратып жок кылды. Колхоздор жок болду, завод, фабрикалардын бардыгы жок болду. Анан мамлекетти башкарбаган адам, көп нерсени түшүнбөгөн адам 10 жылдын ичинде көп нерселерди туура эмес чечип, мына оор акыбалга алып келген. Ошо 24 мартта эл ошону түшүнүп, анан ушундай оор акыбал болгондон кийин Акаев кеткенден кийин бир мындай государственник болобу же ушу мамлекеттин көйгөйүн түшүнгөн, ушу карапайым элдин көйгөйүн чече турган бийлик орнолот го деп үмүттөнүп жасаган, бирок тилекке каршы туура айтып атат, бул жерде регионализмге регионализм жагына тарап кетти. Эмнеге десе, кайта эле түштүк түндүк деген маселе болуп кетти. И тилекке каршы ал жерде жанагы семейно-клановый система дагы болуп, ого терен беш бетер мамлекетибиз сыдырап кетти. 7 апрелден кийин эмне үчүн ошондо да элде башкача бир үмүт тилектер болгон да? Эмне үчүн ошол элдин үмүт тилеги мындай акталбай калды дагы кайра эле? Анын себеби биринчи ошол 24 марттагындагы 7 апрелдегидагы элдин үмүт тилегин аткарылбаганын бирден бир себеби лидерден жолубуз болбой калгандыгы. Ошол биз лидермин деп келген адамдар чындыгында мына саясий система боюнча дагы, башка боюнча дагы өздөрүнүн так көз карашы, бийлик системасы кандай иштеш керек, ал кандай системалардан туруш керек дегенде түшүнүгү жоктугу, видениясы, көз карашы жоктугунан айынан бизден лидерден жолубуз болбогондуктан ушундай акыбал түзүлдү. Эгерде чындыгында бизде дурус аябай бир бар тарабы келишкен бир лидер болгондо мүмкүн кырдаал башкача болмок эле. Көп жагы. Себеби мына ошол конституцияны жазганда дагы Текебаевдер ошол жана айттым го, ошол премьер-министрдин бийликтерди бөлүштүрүү аркылуу оппозицияга дагы бир топ ыйгарым укуктарды беребиз. Бийликке келген ошол парламенттик шайлоонун жеңип келген партияга дагы монополистик конституциялык көпчүлүктү ала турган бир мүмкүнчүлүктү бербейбиз деп бир топ ошондой нерселерди караштырган. Баары бирчи. Бирок алардын бардыгы иштебей калды. Бул биздин ошол партиялык же саясий лидерлердин өзүнүн ролун, партия лидерлеринин өзүнүн ролун, оппозиция өзүнүн ролун түшүнбөгөндүктөн, билбегендиктен же коркоктуктан же башка себептерден ушул аткара албай, мына ошондайдан негизги бардык идеялар аягында келип туруп туңгуйга кептелди. Азыркы кезде дагы ошондой акыбал турат. Ошол кездеги саясий лидерлер ошол миссиясын аткара алган жок. Даже кичине кошумчалап коет элем, ошо 7 апрелден кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошо революциянын башталышында Бакиев бийлигин катуу сындап, катуу сөздөрүн айтып, жакшы эле келаткан. Бирок ошо 7 апрелден кийин революция болгондон кийин ошо эл берген кепилдикти көтөрө албады.
эмнеге десе, алар элдин жоопкерчилигинен коркту. Тилекке каршы алар конституцияны да бузгалап, урмалап, туура эмес конституцияны алып алды. Ал конституцияда дагы карапайым элдин укугу бузулду. Мындай айтканда дагы эле ушу жаңы бийлик жоопкерчиликти мойнуна алган жок. Бийлик системасы кандай өзгөрүш керек эле сиздин оюңузда ошондо? Менин оюмча биз арасат жолдо турабыз да. Арасат бийлик дагы аралаш бир арасат бийлик системасын түзүп алганбызда, же ары эмеспиз, же бери эмеспиз. Биз бир жагына кадам ташташыбыз керек. Же таза парламенттик системага өтүшүбүз керек. Президенттик бийлик аябай алсызданган. Ал жерде премьер-министр аткаруу бийлигинин башында турат, парламент дагы ошондо күчтүү болот. И көз карандысы сот керек бизге. Абдан ушул жанагы Конституциянын 95-статьясында маселе бар ал жерде. Соттордун кантыксыз жүрүш турушу, соттор кеңеши деген жоолор жазылган. Мына ошолор аркылуу президенттик аппарат сотторду кадимкидей башкарып, ар бир судьяга чейин көзөмөлдөп турат. Мына ошого нерселерди жоюшубуз керек. Соттордун көз карандысын камсыз кылышыбыз керек. Парламент же премьер. Экинчи жолубуз таза президенттик. Президент аткаруу бийлигинин башында турат, парламент абдан күчөтүлгөн болот. Американын системасындагыдай парламент бир мандаттуу округтардан шайланып келген партия көрсөтө берсин өзүнүн талапкерин, партиядагы жеке адамды көрсөтүп, ошол чыныгы элге таянган парламент абдан күчтүү болот дагы. Президент менен парламенттин ортосунда президент күчтүү аткаруу бийлиги, парламент күчтүү көзөмөлдөөчү, мыйзам чыгаруу укугуна алардын ортосунда көз карандысы сот. Мына ушундай жагдай күчтүү жаранды коом. Мына ушундай бир системаны түзгөнүбүздө бизде чындап бийлик мондай бузулган бир системада турбай, жоопкерчиликсиз эмес. Ал түздөн-түз президент өзү жооп бере баштайт. Парламент депутаттар болсо партия лидерин же тизмеге таянып аны мандат сатып алуу эмес, ал түздөн-түз өзүнүн шайлоочуларынын алдында жоопкерчиликтүү болуп калат. Президент дагы түздөн-түз шайлоочулардын алдында жоопкерчиликтүү болот. Биз элге өзүнүн депутатын дагы, президентин дагы шайлоо укугун калыбына келтирип беришибиз керек да. Ошондой нерсеге келишибиз керек. Менин оюм кичине башкача. Бул жерде биз дайыма айтабыз, эл бийлиги, кыргыз эли деп. Биз мына 28 жылдын ичинде демократия түзөбүз деп башка өнүккөн өлкөлөрдүн конституциясын же мыйзамдарын өзүбүзгө ылайыктап жазып келатабыз. Бирок ал мыйзамдар, конституциялар бизге ылайык келбейт экен. Биринчиден, Кудай бизди кыргыз кылып бул дүйнөдө жараткан. Кыргыз болгондон кийин бизде ата-энелерибизден калган урп-адаттарыбыз, башкаларыбыз калган. Аны унутпашыбыз керек. Экинчиси, ата-бабаларыбызда мамлекеттик башкаруу тутум болгон. Ошо нерселерибизди аныктап, улуттук идеологиянын негизинде конституция жазылыш керек. Конституция бул эл менен бийликтин арасындагы келишим. Азыркы учурда биз конституция дейбиз, бирок ошо конституциялар кыргыз элинин талабына бүгүн жооп бербейт. Мына президент Акаев баш болуп ошо конституцияны бузганда элдин эң башкы укуктарын бузган. Бүгүнкү конституцияда элдин бир эле укугу калган. Бул шайлоо укугу. Бирок шайлоо деген бул эмне? Таңдоо деген эмне? Орусча выбор дегенди кодоргондо бул таңдоо. Эл мыкты талапкерлер арасынан эң мыктысын таңдаш керек. Бүгүн ал таңдоо жок. Элге сунуштайт, ошо талапкерлерин шайлап туруп эле кызматка коюп коет. Шайлоо өткөндөн кийин эл ошо бийликке кеткен адамдарын каргап шилеп отурат. Ата-бабаларыбыз эч качан мындай шайлаган эмес, кабинага жабынып алып, тиги зайчиктерин коюп дегендей. Кыргыз эли дайыма ачык шайлаган. Ошо сөөк болобу, чүкө болобу же таш болобу таразага коюп туруп, эки талапкер турабы, ар бир жаран кыргыз ошо талапкерге өзүнүн ташын коюп, ким жеңсе, ош жерде эл батасын берип, ошо жеңген талапкерди ошо хандыкка бийликке койчу эле. Азыркы учурда биз дайыма айтабыз эми кандай багыт менен кетебиз деп. Элибиз 20 жылдын ичинде демократия курабыз деп бир жаман ооруга айланып турабыз. Биринчиден, 200 ашык саясий партияларды түзүп алдык. Ар бир партиянын лидери мен президент болом дейт, же депутат болом дейт, же министр болом дейт. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн партиясы бар.
кыргыздын үй бүлөсүн алганда атасы бир партияда, аялы башка партияда, балдары башка партияда. Мындай айтканда биз партиялык системаны куруп атып, кыргыз элин ылдыраттык. Сиздин оюңузча кандай болуш керек эле? Менин оюмча Кыргызстанда эң жогорку бийлик бул улуу курултай болуш керек. Ошо улуу курултайга 3 бутак баш ийиш керек. Бул аткаруу бийлиги, мыйзам жазуу бийлиги и сот бийлиги. Бүгүн мисалы сот бийлиги эл таңдабайт, бийлик шайлайт. Бул эң чоң туура эмес кадам деп ойлойм. Ушул 3 бутагын эл шайлап, улуу курултай көзөмөлдөп турса, бир жылда ошо 3 бутагы улуу курултайга келип туруп отчетун берип, анан ошо улуу курултай ар бир жасаган ишине баа берсе, бул анда накты эл бийлиги болот. Анан дагы бир нерсе, бизде шайлоо болгондо ушу президентке болгон талапкерлер, парламентке же сот, башка бийликтерге өзүнүн программасы менен келет. Кыйратып койгонсуп. Мен кыйратам, мен келсем тигиндей болот, мындай болот деп карапайым элдин көйгөйүн укпай эле өзүнчө эле сунуштарын берет. Же ошо сунуштарын бергенде бийликке келгенде анын бирөөсүн дагы аткарбайт. Менин оюмча, эл бийликтин ээси болсо, ошо программаны улуу курултай бекитип, бийликке тапшырма катары бериш керек. Муну аткарасыңар. Ошо курултай институтун киргизүү демилгеси мына кыргыз коомчулугунда өтө козголуп келаткан маселе. Сиздин оюңузча ушул канчалык дал келет азыркы биздин доорго? Курултай бул илгери ушундай азыркы заманбап система жокто бир курултай аркылуу башкарылган, ал туура. Бирок курултай биздин азыр жогорку кеңеш ошол курултай. Бизде жогорку кеңеш өзүнүн ролун аткара албай, жанагыдай начар болуп жаткандыктан ошол курултайга деген элде бир мындай бир талап, ишеним, бир мүмкүн кыял болуп атат да. Чындыгында курултай бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңешти улуу курултай деп атап ал, кааласаң. Ошол эл шайлаган, ошол эл шайлайт, ошол бардык функциялары бар, ошого жетиштүү. Ошондуктан жогорку кеңеш бул курултай ошол. Ошол курултайга бардык функциялар жогорку кеңешке берилген. Мен ошол курултайга жеке мындай эмем жок, бирок курултай деп ошол эме кылган, бул анын функциялары кандай болот, ал кандай шайланып келет, конституцияданын немелери кандай жазылат, ал эл шайлап алган президенттин бир жыл сайын эле кетире берсе, ал эмне деген тамтык болот, башка эмне болот, бул эмне деген башаламанды алып келет, мунун бардыгын эсепке алыш керек. Эл өзүнүн шайлап, президентти шайладыбы 5 жылга, ага мүмкүнчүлүк бериш керек. 5 жылдын ичинде ал өзүнүн ошол мөөнөттүн ичинде аткарыш керек өзүнүн ишин. Жогорку кеңеште ошондой функциясын аткарыш керек өзүнүн. Ушундай менин оюм. Менин оюм кичине башкача. Улуу курултай бул жогорку кеңеш менен салыштырып болбойт. Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгара турган орган, бийлик деп койсок болот. А улуу курултай бул жана советтер доорунда Верховный совет народных депутатов Кыргызской ССР деген болгон. Ошонун аналогы. Эми азыр курултай десек болот, улуу жыйын десек болот. Бирок жогорку кеңеште ошол функциялар бар да азыр бардыгы. Бар, бирок мен аны бөлөт элем. Жана двухпалатный система деп атпайбы? Анда жогорку кеңеште 2 палаталуу кылбойбу? 2 палаталуу, бирок 2 палата дегенде ошо жана улуу курултай, ошо бирөөсүн улуу курултай деп атап коелганда. Пожалуйста, улуу курултай деп койсок болот, бирок ал жерде депутаттар болбойт, ал жерде делегаттар болот. Ар бир айыл болобу, айыл аймактарда ошол жерде жарандар өзүнүн делегатын жөнөтүп, ошо улуу курултайга айлык бербей, эч кандай служебный машинеси жок, эч нерсеси жок, бар туруп эл үчүн кызмат кылып берет. Элдин талаптарын ошол жерде көтөрүп, ошол жерде көйгөй маселелерди чечкендей улуу курултай болуш керек. Ар бир айылдан келип алган демагогдор болсо, аларды кантип башкарасыз? Эми биз эл бийлиги дейбиз, эл бийлиги үчүн ошо определенный инструменттер болуш керек. Анан жөн эле азыркы бийликке берип койсок болбой турган нерсе. Биз дагы эле ошо жана грабляны баскандай болобуз. Андай нерсе эч жерде жок, андай. Биз жогорку кеңеш ошол элди курултай аналог, чындыгын алганда, бир эле ошол функцияларын бериш керек. Ошондой мындай чени менен болуш керек, ар нерсечи өзүнүн жолу менен болуш керек. Анда жооп бериңизчи, мына азыркы учурда жогорку кеңеш жооп берет дейт. Ошол жерде отурган депутаттар мыйзамдарды жазып атат. Ошолордун тажрыйба жагынан, билими жагынан, илими жагынан ушул мыйзам жазганга сапаттуу, Мен ошого айтып атпаймынбы? Бул жерде партиялык лидерлерге берип коюп жогорку кеңешти түзүүнү. Алар ошол акча менен тизмени түзүп, мына ушундай бир алсыз, жарамсыз, позициясы жок парламентти алып келдик.
ал ушундай бир чоң коррупциялык келишимдерди дагы өзүнүн регламентин бузуу менен болсо дагы бир күндүн ичинде ратификациялап берип атат. Мен бул Бишкектеги жанагы ТЭЦ боюнча келишимди айтып жатам. Ошол айтып жаткан Асылбек Жээнбековдор ошол азыр неме болгондор өзүнүн регламенти жөнүндөгү законду бузуп, алар бир күн ичинде ошолор ратификация беришкен. Булардан кетиштин жолу кайсы? Булардан кетиштин жолу ошол эл өзү шайлаш керек депутатты. Элге таянган депутат гана күчтүү боло алат. Элге таянган депутат гана өзүнүн позициясын айтып, бул жерде мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргой алат. Партиянын бир эмеси менен келген депутат, ал ошол партия лидеринин көзүн карап, мүмкүн ал акча берип койгон бир бай көпөстүр, анын түшүнүгү жоктур мүмкүн. Ошондон мына ушундай акыбал түзүлүп жатат. Эми азыркы саясий кырдаалга келели. Мына азыркы саясий кырдаалды кандай бааласак болот эми? Мындан ары да кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн коомдук саясий турмушта? Азыркы саясий кырдаалда биз көрүп жатабыз. Азыр мурдагы президент менен азыркы президенттин тирешин көрүп жатабыз. Азыркы мына бул СДПК партиясы азыркы кезде 3-кө бөлүнүшүп курултайын белгилеп жатат. Бири Атамбаев өзү өткөрөм дейт, бири Абдрахманов өткөрөм дейт, бири Иса Өмүркулов өткөрөм дейт. Мына ушулар кандай чечимге келет? Ал дагы көп нерседен көз каранды. Ал эми бийликтин ишине келгенде, бийликтин ишинде бир алгылыктуу бир же саясий күчтүү реформалар жоктугу, же бир экономикада бир жакшы бир долбоорлордун жоктугу дагы элдин тарабынан кандайдыр бир мондай көңүл калууларды жаратып жатканы жашыруун эмес. Себеби биринчи убакта эйфория болгон барында. Мына Атамбаевтан кутулду, Атамбаевдин жетегинен чыкты, мындан ары көз карандысы болот экен деген бир убакыт чен өлчөмдүн немеси бүтүп баратат. Бул бийлик дагы өзүнүн колунан келе турган бир ишти жасаш керек. Же бир жакшы саясий реформаларга барып, мамлекеттик системаны оңдоп кетиш керек. Же бир экономикалык чоң бир жетишкендиктерге жетиш керек да. Мына ушулардын азыр жок болуп, арасат жолдо минтип турганыбыз элде албетте суроолорду жаратып жатат да. Мисалы үчүн бир топ эле реформаларды баштаган жарыялап атпайбы бийлик азыр? Сот реформасы, дагы башка реформалар. Сот реформасы деген эмнени жасап жатат? Сот реформасы эчтеке жок. Соттордун көз карандысынан чыгаруунун бирден бир жолу бул конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Сотторду бийликтин, соттор эмне үчүн ушундай акыбалга келди? Эмне үчүн соттор бул бийликтин камчысы болуп калды? Эмне үчүн мына биздин коррупцияга каршы күрөшкөн, саясий бир узурпацияга каршы күрөшкөн биздин саясий лидерлер түрмөгө отуруп калды? Булар сотторду каалагандай башкарып алгандыктан. Демек, биз сотторду бийликтин алдынан чыгарышыбыз керек. Соттор көз карандысы болуш керек. Аларга жанагы конституцияда жазылган нормалардан, мыйзамдарда жазылган нормалардан кутултуп, соттордун көз карандысына жетишибиз керек. Эгер соттор чын эле таптакыр бир мындай чийинен чыгып кетет дей турган болсок, ал жерде импичмент бар. Жогорку кеңеш аркылуу импичмент жарыялап, президенттин күчү менен аягында соттордо кетирсе болот. Мына ушундай бир цивилизованный бир жакшы мыйзамдык жолдорго келишибиз керек. Мен даже кичине башкача кылып айтат элем. Бул жерде азыркы акыбалда биз уже ачык көрүп атабыз. Узурпация власти дегени бул бир адамга биз аткаруу бийлигин дагы, мыйзам чыгара турган бийлигин, сот бийлигин дагы бир адамдын колуна берип салдык. Ар бир өнүккөн мамлекетте бул 3 бутак. Аткаруу бийлик, мыйзам чыгара турган сот бийлиги өзүнчө болуш керек. Ар бир бутак өзүнчө эл шайлап, эл өзү коюш керек. Мына бүгүн эле Бишкекте ошол бийликти узурпациялоо жана анын кесепеттери аттуу бир жыйын өтүп, ага чогулгандар экс-президент Атамбаевди сынга алып, ошонун кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышты да. Бул канчалык ыялдуу эми? Бул бир саясий буйрутмага окшоп турат көбүнчөчү. Мүмкүн бул Атамбаевдин ошол активдүүлүгүн басаңдатуу үчүн жасалган бир саясий жүрүштөр болушу мүмкүн. Анын эми эгерде Атамбаев чын эле чегин ашып дагы жанагындай бир чоң бирдемкелерге бара тургандай болсо, бир провокацияларга, чагымдарга бара турган болсо, мүмкүн ошол аркылуу бийлик буга укурук салып бир чара көрчүдөй. Сиздин оюңузча? Бул жерде мисалы биз айтып атпайбыз, азыр кээ бир саясий күчтөр Атамбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек деп ойлоп атабыз. Бирок терең ойлонсокчу, бизде азыр Кыргызстанда өзгөчө бир трагедия болуп атат. Ушул Атамбаевдин сүйлөгөн сөздөрү бул вообще мындай айтканда, жыйынтыктап айтканда, эл башчысы болуп, чоң мамлекеттик кылмыш иш жасады деген нерсе болуп атат. Экс-президент болуп алып, бүгүн тастыктап атат. Мен ушу Сооронбай Жээнбековду президент кылып койгом дейт.
То есть Кыргызстанда эч кандай шайлоо болгон эмес. Мына 28 жыл демократия деп атабыз, бир дагы таза шайлоо Кыргызстанда өткөн эмес. Дагы эле азы депутаттар отуруп алып, кээ бирки саясий партиянын лидерлери чыгып алып, мына тиги шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип, тиги оңдойбуз, таза шайлоо болот деп үмүттөнүп жатат, бирок таза шайлоо болбойт. Мына экс-президент Атамбаев өз учурунда таласка барып алып, таластын эли эл эмес деген, Кыргыздын душманы кыргыз деген, көп мындай туура эмес, элге жакпаган сөздөрдү айткан. Бирок бул эмнени айтып атат? Элдин ынтымагы жок. Бүгүн элге, мамлекетибизге конституциялык реформа керек. Бүгүн элибизге өзүнүн конституциялык укугун кайта алып келишибиз керек. Эл 3 нерсеге укук болуш керек. Бул биринчи, бийликти тандап шайлаганга, ошо тандап бийликке алып келген ат менелерди көзөмөлдөп, и үчүнчү укугу бул туура эмес, ыплас иштеп жүргөн ат менелерди кызматтан алуу. Рахмат сиздерге. Биздин убактыбыз элекке каршы аяктап калды. Урматтуу көрөрман, биз бүгүн азыркы коомдук саясий кырдаалды талкууладык. Саламатта калыңыздар.